Ырчы жана обончу Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Гүлжигит Сатыбеков кайрадан жаңы сүйүү деген аталыштагы ырын көрөрмандарына тартуу кылды. Жасалма ырчылардан өзгөчөлөнүп, ырларын жана обондорун өзү чыгарып, коомчулук арасында уккулуктуу ырлардын алдыңкы сабында турат. Белгилей кетсек, бирде кайгырып, бирде терең ойго чөмүлүп ырдаган, кайгылуу ырлары менен орун тапкан белгилүү ырчы Гүлжигит Сатыбеков сүйүү деген аталыштагы чыгармасында чын сүйүүгө келгенин даңазалап, махабаттын отуна чалынганын айтып, сулуу кыздын сүйүүсүнө чалдыкканын ырдаган. Эске сала кетсек, Гүлжигит Сатыбеков мурдагы Кыргыз Республикасынын президенти Алмазбек Атамбаевдин жарлыгы менен Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти деген наам алган. Жеңил салмактагы чемпион Хабиб Нурмагомедов өзүнүн инстаграмдагы баракчасына Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёевдин күйөө балдары менен түшкөн сүрөтүн жарыялаган. 26 майда жарыяланган аталган билдирүүдө чемпион мейман ээлеринин меймандостугуна ыраазычылыгын билдирди. Меймандостугуңар үчүн рахмат силерге байкелер Ойбек Турсунов, Атабек Мухаммедалиевич. Ташкентте салкын болгону менен Ооз Азардагы ысык чай жана ысык плов адамды жылытат деп жазды Нурмагомедов. Хабиб Нурмагомедов учурда UFC'нин жеңил салмактагылар арасындагы чемпиону. Анын постуна өзбекстандык күйөрмандар колдоо жазып чыкты.